Мамлекеттик кызматкерлер ККМ чектерди чогултууга милдеттендирилди. Мындай тапшырма өкмөт тарабынан берилген. Жөнөкөй кызматкер айына сатып алуудан берилген 10 000, жетекчилер 15 000 сомдон кем эмес суммадагы чектерди жыйнашы керек. Айдын аягында чектер салык кызматына берилет. Талап кылыш керек болуп атат да. Мисалы кээ бир магазиндерге биз коюп контролдоп көрүп болгон менен ар бир адамдар сураш керек болуп атат. Эгерде биз ошондон талап кылып сурасак, алар ККМ чекти берет. Кээ бир магазиндер мисалы үчүн кээ бир соода кылсаң дагы ККМ чекти сурабаса бербей койгон момент болуп атат да. Бул боюнча Ош шаарында 48 мамлекеттик мекеме ишканага кат жөнөтүлгөн. Алар ар бир айдын 3-числосуна чейин шаардык салык башкармалыгына отчет жибериши керек. Салыкчылар чектерди бирдиктүү реестрге катташат. Жарандар чекти талап кылып сурамайынча беришпейт. Бул өз учурунда салыктан качууга жол ачат дешет салыкчылар. Көрсөтмө келген ушул Ош шаарындагы бардык мамлекеттик кызматкерлерге жөнөткөнбүз. Алар ушул боюнча өздөрүнүн ошол бир айда сатып алгандары боюнча бизге бешине бизге жиберишет. Бул жерден биз бардык Ош шаарындагы кызматкерлерден топтоп туруп, анын беришине чейин биз өкмөткө жөнөтөбүз. Бул чара мамлекеттик кызматкерлердин финансылык абалына таасирин тийгизбейт. Министрлер кабинетинен айтылган түшүндүрмөгө таянсак, бул иштер көмүскө экономика менен күрөшүү, салык тартибин сактоо жана экономика жаатындагы ачыктыкты түзүү максатында жасалып жатат. Салыксыз биздин бейпилдигибизди камсыздаган күчтүү армия болбойт. Жарандардын социалдык бакубаттуулугу жогорулабайт. Сапаттуу медицина жана татыктуу билим да болбойт. Ошондуктан салыктарды милдеттенме жана мажбурлоо катары эмес, өлкөнүн өнүгүшүнө болгон маанилүү салым катары карашыбыз керек. Башка сөз менен айтканда, салык эмес, салым катары кабыл алышыбыз керек. Бул демилге салык тартибин чыңдоо, көмүскө экономикага каршы күрөшүү, салыктык түшүүлөрдү көбөйтүү жана адилеттүү ачык айкын экономикалык чөйрөнү түзүүгө багытталган. Өлкөдө салык саясаты өзгөрдү. Салыктын ашыкча түрү киргизилген жок. Болгону көмүскө салыктарды ачыкка чыгарууга өзгөчө көңүл бурула баштаганын өкмөт жетекчилери айтып келишет. Тарыхыбызды ала турган болсок, бизде ушул салык системасы, салык саясаты толук кандуу ишке ашкан эмес эле. Мына акыркы 2 жылдан бери ушул багытта мамлекет жаманбы, жакшыбы кандайдыр бир иш аракеттерди жүргүзүп атат. Ал эми 30 жыл мисалы тарых үчүн аз мезгил болушу мүмкүн, бирок бир же эки адам үчүн бул өтө чоң мөөнөт да. Биз 30 жылда ошол жакшы мыйзамдарды иштеп чыктык, бирок реалдуу аны практикада колдонбой атабыз да. Кандай иш аракет болбосун, кандай экономикалык кыймыл болбосун сөзсүз түрдө салык төлөнүш керек. Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жана колдонуу башталган акыркы 2 жылдан бери салык чек лотереясы ойнотулуп келет. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл лотереянын баш байгелеринин саны көбөйүп, батир жана электромобилдер коюлган. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.